Жалал-Абад облусунун Каракөз шаарына караштуу Кетмен-Төбө айылындагы Номер 5 орто мектеби Куриев атындагы 5-класстын окуучулары Союзбекова Алия жана Туратова Асел. Бүгүн биздин тема Жер шарынын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо. биз бүгүн глобус жөнүндө маалымат беребиз. Глобус бул жер шарынын кичирейтилген модели болуп саналат. Адамдар көп мезгилге чейин жерди жалпак деп ойлошкон. Алар жер зор пилдин үстүндө орношуп, эбегейсиз чоң ташбаканын үстүндө турат дешкен. Байыркы адамдар биздин жер планетабызды буканын жана пилдин алтын мүйүздөрү көтөрүп турат деп эсептешкен. Бара-бара жер шар формасында деген түшүнүк өркүндөй берет. Деңизде сүзүп бара жаткан кеме акырындап горизонтко кирип кеткенин адамдар байкашкан. Жердин формасы шар түрүндө экендигин Пифагор айткан. Андан 100 жыл өткөндөн кийин Пифагордун сөзү туура экендигин Аристотель аныктаган. Жердин так аныктаганы глобус берет. Глобустун жерден миллиондогон эсе кичейтилген модели. Глобусту биринчи жолу Мартин Бехайм түзгөн. Ал өзүнүн моделин жер алмасы деп атап койгон. Саламатсыздарбы? Менин атым Өмүрбек Онуркыз. Ал эми менин атым Муратбекова Райна. Биздин тема экологиянын бузулушу. Экологиянын бузулушу. Эколог керек тилинен алганда ойкос, жашаган жери, аймагы, мекени, ал эми логос бул илим. Экологиянын көп аныктамалары бар. Бирок көпчүлүк окумуштуулар аны тез организм, тиричилген шартын изилдөөчү илим дешет. Биз табиатты кантип коргойбуз? Табиатты биз таштандыларды таштабай, абаларды булгабай, дарактарды сындырбай, сууларды булгабай коргойбуз. Экологияны сакташ үчүн таштандыларды ар жерге таштабай, аларды бөлүш үчүн өзүнчө урналар бар. Урналарга 4 урнага өзүнчө кылып салыш керек. Мисал үчүн пластикти өзүнчө, картонду өзүнчө, идишти өзүнчө, кагазды өзүнчө кылып өзүнчө урналарга салса болот. Ошондо биздин табиатыбыз таза болот. Ойбуз изилдейбиз.